Саламатсыздарбы? Съезд, курултай дегенде биз жалаң саясий партиялардын саясий ишаларын түшүнүп калыптырбыз. Бирок тарыхта биринчи жолу бүгүн нотариустардын дагы съезди болуп атат. Бул жакшы көрүнүш. Съезд дегенде эмне? Баш бириктирүү, ой бириктирүү, талкуулоо, талкуудан тактык жаратуу, талаштуу маселелерде бир чечим табуу, бөлүнгөн, жарылган нерселерди бириктирип, жакшы команда болуп кетиш. Ошон үчүн кыргыз биригет, кыргыз пикирлешет, кеңешпеске бармак урбайт деп, урматтуу юстиция министринин орун басары абдан жакшы иш-чара. Куттуктайм. Эмне себептен дегенде, технология өнүп атат. Технология менен кошо мошенниктердин, шымылдардын дагы кылыктар, амалдар өнүп атат. Азыр көрүп атасыздар, качан болсо проблема. Бир жерди 3 адамга сатып ийген, бир үйдү 2 адамга сатып ийген, 7 адамга ижарага берип койгон, чабыштырып, соттоштуруп коюп, ар жакта кайдан көрдүм карашек, эмне болсо ошо бол, ак суунун башын жошо бол деп коюп отурат. Ушундай өлкөдө нотариустардын кереги аябай каты деген. Мен сиздерден суранат элем, эң башкы сыпат чынчылдык болсун. Азыр айтып атпайбы, министрдин кайгылышын уктум, ал айтып атат. Burada ооз сүйлөшөт элек, жазып түрүндө алат элек. Азыр эми биз технология өнүгүп, электрондук режимде интернет аркылуу алып атабыз сынактарды деп. Жакшы. Эгерде нотариус алдамчы болсо, нотариус кыйначы болсо, канча адамдардын көз жашы, канча адамдардын чыгашасы, канча адамдардын кайгысы, трагедиясы. Болгону мен сону сурап көрдүм. Кыргызстандын тарыхында 900гө жетпеген адамга лицензия алыптыр. Ошон үчүн мен сиздерге дагы бир айтат элем, башка тил менен. Элитное подразделение отурат экен бул жерде. Болгон дегендер толтура. Бирок ашып барса бул жерде азыр бир 200-300 адам отурат. Чындап иштеп аткан ашып барса 400гө жетпейт. Ошончо илим, ошончо билим, ошончо аракет бул сиздердин менетиңиздер, багытыңыздар, максатыңыздар жараткан колдосун. Ушул энергияны, илимди, билимди жакшылыкка, чынчылыкка, аманатчылыкка колдонуңуздар деп тилейт элем. Дагы бир маселе, этика маселеси. Мен билбейм, мен канча жолу нотариустарга бардым, депутат боло электе деле, жумуш жок жүргөн мезгилде деле, негизинен күлүп, жайнап, тамашалап, жаркылдап, тосуп алган сыпаттарыңыздар бар. Кудай ошону кут кылсын. Сиздердин коюп берген колуңуздар, басып берген бөрүңүздөр эсте калбайт, бирок жаркылдаган мамилеңиздер эсте калат. Азыр кыргыз кыйналып турган учур, каш кабагын түйүп турган учур, жок дегенде жылмайып тосуп, жылмайып узатыңыздар. Жок деп кыйкырса деле болот, жок деп жылмайып узатса деле болот. Алда өтө маанилүү маселе. Мына 2 миллион нотариалдык иш-аракеттер болуп атат дейсиздер. Бул эми сан, жалаң эле сан менен өнүгө албайбыз. Сапат дагы кошо кетсин. Илим билимди өттүрө бериңиздер. Келечегиңиздер кең болсун, ыкмалыңыздар алатууга тең болсун. Бул заман достуктун заманы, бул заман күрөштүн заманы. Кара менен ак, жакшы менен жаман, кыйшык менен түз, батыл дайыма күрөштө болот деген. Азыр мошенниктердин заманы. Бизге келгендердин дагы көпчүлүгү алданып калдык, уттуруп койдук, тонотуп койдук. Ошолордун ортосундагы аскар зоо сиздерсиздер. Мен дайыма сиздерге бекем ден соолук тилейм, ийгилик тилейм, профессионалдык өнүгүүнү тилейм, өнүгүп өсүңүздөр, өнүгүп алдыга кетиңиздер. Сиздердин деңгээлиңиз биздин юстиция тармагынын деңгээли бар.